Саламатсыздарбы Бишкек, саламатсыздарбы Кыргызстан. Мына адаттагыдай эле дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен экранга жакын отуруңуздар. Адаттагыдай Борон шоу кечинде программасы старт алды. Кол чабыңыздар менен Борончу Кудайбергенов жана ошондой эле Маликаны шаңды кол чабуулар менен чакырып коебуз. Assalamu alaikum, hurmatly көрүүчүлөр, кайрадан жолугушуп отурганыбызга миң мерте шүгүрчүлүк. Мына залга убактыңарды бөлүп келген сиздерге чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына эшикти карасак жакшынакай алып. Жаз келди, жадырап жайнап, жаздын биринчи жамгыры жаап, ар бир жайган жамгыр менен кошо ырыскы жайты. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакыт талай ырыскы береке болсун. Кош келипсиздер. Ошондой эле жаз келгенде дайыма биз айымдардын майрамы. Мына эшикте жакшынакай болуп, аял заты жеңил кийинишип, кызыл, жашыл болушуп дегендей кыргызда айтып коет, ачылып деп коюшаткан. Келсе дегенде кышкы кийимдердин баарын таштап, жеңил кийинишип, жаркырап, кооз, сулуу болуп, кызыл, жашыл, көк болуп дегендей айлананы көрккө бөлөп. Ошентсе деле баары бир жашоодо аял заты биздин жашообузду көркүнө чыгарып турат экен. Ошондо деле болбойт экен. Биз аял заты бир жуманын ичинде 7 күн, бир суткада 24 саат болсо тынбай иштейт экен. Таң аткандан тургандан баштап үй жыйнайт, кир жууйт, тамак жасайт, балдарын кийимдерин тазалап кийгирип сабакка жөнөтөт, күйөөсүнүн курсагын тоюп сабакка жумушуна жөнөтөт, кайра балдарды тосолот, кайра күйөөсүн тосолот, кайра келгенде аларга тамак жасайт, алардын курсагын тоюп, сарбине алып, сабактарын карап, баарын жаткырып, баарын ошентип түн ортосунда эрте мененден кечке чейин тынбай иштейт экен. Ошондо деле биз болбой эле жумуштан келгенде эркектер эмне деп айтат экенбиз? Эч нерсе кылбай үйдө отурасыңбы дагы эле дейт экенбиз. Биз аял заттын түйшүгүн көп баалай бербейт экенбиз. Бирок жаз келаткан сайын дайыма мына айымдардын майрамы менен биздин жакшынакай күнүбүз башталды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин куттуу студиябыздын коногу Кыргыз журтчулугуна белгилүү болуп калган ар тараптуу талант. Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу, аткаруучу, куудул, кыскасы Кыргыз эли канча жылдан бери мына ошол эл алдында өнөрүн тартуулап жүргөн агабыздардан жакшы билишет. Алдыңыздарга сиздердин кол чабыңыздар менен Гүмөндөр Абылов агайыбызды чакырабыз. Кол чаап тосолалы. Келиңиз, наноос дейиңиз дегенде суудан ичиңиз. Кагышып ийгим келип кетип атпайбы? Косайты бербейсизби? Убакыт келгенде чоң ата болуп, неберени эркелетип дегендей рахаттанып, Сиз менен сүйлөшө турган сөздөрүбүз көп буюрса, себеби дегенде целый эле баскан турганыңыз, жүрүшүңүз өзү эле энциклопедия дегендей. Кийин биз артист болуп бир жерге концерт коюп барып калсак, куудулдар келди дегенди, көмөндөрлөр келди деп айтышат эле да. Анан кээ бирөөлөр жанында алар түшүнбөй, борончу дебей көмөндөрлөр келди деп атат го деп калышат го дегенде, ал элге ошол эмгеги сиңип калгандыктан куудулдар дегенди көмөндөрлөр деп айтышат деп чансарында элге ошончолук эмгеги сиңген. Анан сизди куттуктайбыз мына эл артысы деген наамды. Кудайыма шүгүр, көз түрүү кезде берилип калганына депчи. Тиштенип сактанып атпадымбы дейсиң? Биз бала кезибизде айылга концерт коюп келчү эмеспиз билеңиздер. Анда бир автобус болуп, 30 киши болуп тапырып алып келчү. Чындап концерт келгендей сезилип элге дагы. Анан ошондо сиз жанагы ким дедиңиз, Камгакбай? Борбаштын досу Камгакбай. Борбаштын досу Камгакбайды. Ошо маңка ролун аткарып чыксаңыз, биз ошол мындай концерт боло элек учурда аңдып, кандай сүйлөйт экен депчи. Дагы ошентип маңка болуп сүйлөйт экен, жөн эле сүйлөйт экен деп берсек болчу. Ошол бир жакшы учурлар го. Ошол учурда бир эстетип койсоңуз. Эми ал сен эле эмес, ал кезде мен бул 83-жылы чыккан спектакль Бакырдын Алиевдин 50 жылдыгына карата коюлган да.
Анан аны ошо уйчу мамырдын ролун уйдай болуп, уйдун аркасында жүрүп, жеде уй болуп калган образ кылыш керек болгон үчүн мурдум менен сүйлөп, маңкаланып сүйлөп аткарылганда анан жекеле сен эмес, ошо кезде 84 мен жаңы үйлөндүм да. Анан ошолумду телевизордон көрүшөт, айылга барып койгонумду көрүшөт, анан кайненем мени чын эле күйөө алабыз маңка экен деп ойлоп тур да. Анан отко кире элекмин, жаңы үйлөндүм. Анан Нарындын Московский деген жагында бир тайекебиздин үйүнө бөлүп койгон ушу. Жаска чейин силердин үйүндө жүрсүн келин балам деп атам сүйлөшүп тайекебиздин үйүндө жүрөбүз да. Ошол жерден анан маршруткага түшүп алып жумушка барам, жумуштан келем. Анан кайненем кыйын киши экен да атайын келип, мен тааныбайм да аны көрбөсөм. Ошол жерден жумушка кетет деп күтүп туруп, анан мен келгенде кандай кийинген, сүрөтүмөн көрүп, мынтип карап, анан мени таанып, шпиондой аңдып турду анан. Сүйлөгөнүңүздү күтүп. Анан кошо маршруткага түшүп, театрга чейин сынап барып, балам кайсы жерге келдик десе, мен жөн эле жооп берип турмун да. Ошонун баарын текшерип аябай ушундай шпионт эткен экен да, кайненем тыңболчу. Сиздин тиги анан айтып барат дейт. Маңка эмес эле сопсоор экен, таптатына кайра экен деп туугандарын урушат дейт. тиги ошол учурда бизге айтып берген, мен эми көргөн эмесмин. Коён тумак мода эмес беле? Коён Анан кийин тумак, контрабанда сыяктуу эле алып келе албай. Анан сиз шаарга келатканда бир суур тумакпы, саквояжга толтура суурдун баары салып алып келатканыңызды бир айтып калышат эле. Кайнагам балыкты суу деген жерде жашайт да, кой бакчы. Анан ошол жерге барып, анан суурдун терилерин агесте жанагындай боёбой тиктирип, суур боюнча эле кийген мода болчу да. Анан ошолордон бир тумак жаңыртып алсын деген окшойт, мага бир 5-6 суур берип атпайбы. Анан мен аны бир чамаданга салып койгом. Анан эле кошунасы айылга көчүп калды. Анан ошол көчүш менен кошо мен кете турган болуп калдым. Отпускан бүтүп кетейин деп. Анан биринчи ошо Босогодон жаңы күчкө барып, анан жаңы күчтөн анан кетмек болдум. Анан мени кабинага отургузуп койду чабан, баягы кошунасы. Сен балам артист эмессиңби? Бизге боло берет деп, улуу болсо дагы жүктүн үстүнө отуруп алды. Кемпир экөөбүз кабинада отуруп алдык. Анан ат башыга келгенде анан текшереттим. Милициялар жана 15 суткага жаткан, вытразительге жаткандарды алып келип туруп, анан ошолор менен жүктүн баарын бирден түшүрүп, кайра салып текшерипчү да ошол кезде. Суурдун териси барбы жокпу деп. Чегара бар эле да. Чегара зона болчу агесте ат баш. Анан артынан машинанын спинкасынын аркасына чамаданды салып койгом. Анан келип эле анан милициялар текшерип атпайбы, текшерип атат, үстүн жүктөрдү алып атат, анан кабинаны текшергени келди. Капоттон өйдү ачып текшерип атат, суурдун териси жокпу деп. Анан баягы кемпир экөөбүздү түшкүлөй деди, жерге түштүк. Токтоп калдыбы, болбой калдыбы? Жок, болуп эле атат, рахмат. Болуп эле атат. Биздин форматыбызда чочутмай жери бар болчу да. Мен негизи чочубайм. Чочубайсызбы? Чочубайм көп мындай. Андай жерден көп мындай. Токтоп калдыбы дегениңиз жакшы. Мен записиңер токтоп калып кайра эметкен аткан экен деп атпайм. Айта бериңиз. Анчалык эле страшный эмес экенсиң. Анан текшерип атпайбы? Текшерип аткан кезде баягы чамаданды бугимдики деди. Меники дедим, десем эле албайсыңбы деди. Мен артист экенин билет ба милиция. Албайсыңбы деди. Текшербейсиң, ичинде суур бар да дедим да. Десем, ачы деп атам, не ыргытып атпайбы. Эгер антпегенде текшермек да. Ачмак. Ичинде суур бар, текшербейсиң, ачып көрбөйсүңбү десем, ачаяр деп ыргытып атпайбы. Жок, чын суур бар десем, былжырабачы сен тамашалашкандай убактың жок сенин. Артист эмечи. Артист эмечи деп атпайбы. Тиги кемпирдин жүрөгү түшүп калды. Айтып атат. Азыр. Жана суур десеңиз, эсиме түшүп кетти. Жайлоого көп чыгасыз да.
Анан жанагы суур ала качып кетет деген бир эмеңиз барбы? Ошол жерде жатып эле кыялдангансызбы? Эми аны мен бир аталардан укканым бар. Биздин айылда калпты сүйлөп ушундай илгери деген ооз ачкан кезде орозонун убагында бир үйдөн ооз ачышат карылар. Согумдун убагында күнүгө биздикинен бүгүн согум жегиле деп күнүгө бир үйгө чакырышат. Ошондон сөз аңдымай да, сөз аңды ошол жерге барып суу куюп бермиш болуп алат. Ошолордун сөзүн угасың. Ошолордон уккандар да булар. Эми бизде ошо калп деген жанр бар да, Кыргызда. Мен ошо кыргыз күлкүсүн изилдеп көрдүм. Изилдегеним эмне? Багы эстеп компьютерге жазып койгом, бир 53 түрү бар экен кыргыз күлкүсүндө. Күлкү, күйдүргү, такмаза, мазак, мисалы үчүн күйдүргү, чымчыкей, апыртма, какшык, гер какшык, акыя, акийнек деп отуруп 53 түрү бар экен. Бул өзү өтө чоң көп эме да, сан. Башка улутта мынча күлкү жок. Ошонун ичинде калп да бар, туурамай, мисалы үчүн келеке, шунун баары, шакаба, укмуш көп экен Кыргызда жанр күлкүндө. Көп жанрга бөлүнөт. Биз бир эле бир экөөнү эле неме кылат. Биз эми бир экөөнү эле пайдаланып жүрөбүз. Эски куудулдардан илгерки улуу куудулдардан Бекназар азыркынын тил менен айтканда пародист болгон экен. 40тан ашык жан жаныбарлардын үндөрүн өзүндөй тууратышкен, элдин бир көргөн кишисин өзүндөй кылып тууратышкен. Шаршен атабыздын бул мимика боюнча Шаршен атага эч ким жеткен эмес экен. Магазинге барып соода кылып туруп тетигини бер деп туруп дүкөнчү ары карап кайра бери караганда тааныбай жанагы киши каяка кетип калды деп бир немени алып туруп акчасын төлөй электе ары карай калса башка киши барып туруп калчу экен да. Өңүн ошончо өзгөртүп. Анан тиги сатуучу жүрөгү каяка кетти жанагы киши дегенде кайра мына мен деп ушундай эмелер болгон экен. Жөндөмү күчтүү болгон экен. Анан бизде ошон үчүн биздин кыргыз күлкүсүнүн орду өтө чоң. Мындайча айтканда азырынча ачылбай гана, өнүкпөй гана жаткан кези да. Ушундай айтар элем. Себеби жана акындар сыяктуу эгерде бир жолун тапса, акындардын эмеси чыкты, айтыш коому түзүлдү. Ошону бир меценаттар болсо, бир колунда бар күлкүгө жакшы караган бир түшүнгөн адамдар болсо, ушундай коом түзсө, Манас коому деп түстүлдө мына манасчылар жок калды эле такыр. Канча манасчы бар. Мунун баарын ошо өкмөттөн да жардам болуп, ушуга багыт берсе эле өнүгө турган нерсе мунун баары. Акын бир кезде түртүл акын калдык деп эстебес Тууганбай Ашыралылар айтып калчу эле. Көп экен да акын деген. Өткөндө мен акындарга жүрүп болдум. Отборочныйда эле бир 60-70 акын келди. Анан акын да эличи өнөргенчи деңиз. Кур эмес экен. Кечирип коесуз байке. Азыр бир жарнамага 1-2 секунд көңүл буралы, анан кийин жарнамадан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Көрсөтүүбүздү уланталы байке. Эми биздики шоу программа болуп аткандан кийин кичине улам-улам сүйлөшкөнчө жанрларда өзгөрүп турат. Биздин программада дагы бийлеп коймой деген дагы бир кичине шартыбыз бар. Кантип дегенде, биздин жанагы эле сизди аябай коркутуп аткан Малика кызыбыз чыгат бияка. Залга чыгыңыз. Бу кызыбыз кандай бийлесе, ошону эле турап бийлеп коесуз. 1 мүнөт кыйын болсо. Кана бир маэстро музыканы берели, бир кол чаап коюңуздар кана. Кол чаап коюңуздар. Бир байкенин бийин көрөбүз. So we begin, foolishly laying our hearts
flame burning within. Now and then, firelight will catch us stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I fallen for you, whatever you do. Рахмат, мынакей. Келиңиз байке. Кичине бул разминка. Бирок жакшы билет экенсиз. Вай кичине аюудай кылдыңар го. Эми Маша менен медведь болуп калды. бүгүн эми мындай сизге жамандык кылайын деген деле эмес, бирок бүгүн ысык чай ичпей калдыңыз. Жеңем көрсө, айтат бийлегениңди көрсөтөм деп туруп үйдө. Жеңем демекчи, мына тиги жаз келди, майрам дегеле өз жеңеме подарка мурдагы баягы эменин поколениянын адамы болгондуктан, мурдагы муундун адамы болгон. Жеңеме подарка берген көнгөнсүзбү, берип жүрөсүзбү? Мен аны башынан бербей көндүрүп алгам да. Жеңеңе мен кээде колумда бар кезде эч нерсемди албетте аябайм, кээде мындай эле жөн эле күндөрдүн бир күнү эле 8-марттан дашып түшөт да. Мындай эле берип коёбуз. Ооба, анан атайын ага даярданып, жеңеңе сюрприз камдап, бирок анткенде эле жакшы. Балким колуман келип калса кээде ошентип коём. Анан ага мен убакытты коротуп, же болбосо бир атайын дайындап, жүрөгүмдү өйүткөн маселе кыла албайм. Келатат, мынакей 8-март келатат. Сарсанаа деле болбойм ага. Көрсөтүүдө байке дагы бир экранга көңүл бурас. Клип деген бир мындайча айтканда табышмагыбыз бар деп коелу. Азыр клиптерди көрсөтөбүз. 4 вариантын көрсөтөбүз байке. 4 вариантын. Ошол клип 4 вариантта 4 башка музыка чыгат. Ошол клип кимге кайсылсына туура келет, ошону айтып беришиңиз керек. Берип коюңуздар. Биринчиси үнү жок көрсөтүлөт. Үнү жок көрсөтүлөт. Анан калгандары үнү менен көрсөтүлөт. Бул темасы менин сүйүүм деген деп айтылды биринчиси. Экинчисин берип коюңуздар. Шымкенттин кыздары ал Мика болсо вообще Экинчиси кетти бул. Güldü dep, oy gülüp koysam, oylop жүрбөм meni süydü dep. Karap koysam, düşünbögün meni güldü dep. Gülüp koysam, oylop жүрбөm meni süydü dep. Ay. Üçüncüsü ketти. Эми бирди көрсөтөбүз. Hiçbir koydu Arbabay, Aydoçu'da 3 yaşlı bir şaşılbay. Gelin atamız artta kalın, жаңарығы Садырбай. Ушул клип кайсыл ырга таандык? Мага түшүнүксүз болуп калды. Маанисине карапчы. Маанисине Эгер сиз маанисине карасаңыз, кайсы клип деп айтат элеңиз? Автобуска бирөө жетпей калды. Ошко баратаган деп айтайын десем, Тирелеңиз. же бир эч кандай бир белги жок. Тирелебиз барбы айтышкан? Шок жигит дейин десем, шок болсо элден биринчи түшүп кетет эле дейм да. Автобуска. Анан бу зым-зымым да. Зың деген ыр чыккан ошондой. Шымкенттин кыздары зың деген. Кайсысына таандык экен? Биле албадыңызбы? Биле албадым. Анда ошондой эле ой жүгүртөт болуш керек деп ойлодум. Себеби дегенде сиз айткандай азыркы клип менен ырдын мааниси такыр бири-бирине туура келбейт. Негизи кандай ыр? Коюп берип коюңуздар.
Аяландан Күндері издеп бар. келип, троллейбустун ичинде Айбек кары ырдап атат экен. Таппай койдуңузбу? Анда мындай Эми кылалы. элдин ичинде Айбек кармы ырдап аткандан кийин бул туура эле болуш керек. Мен түшүнбөй атам го дегендер чыгарышы ыктымал да. Алар Күмөндөр айке артта калыптыр. кээ бир Билбейт экен турмушта деп, көп эмеспи, кээ бирөөлөр бар да ошо бир эл түшүнбөгөн бир жанрды аткарып атса же бир сүйлөп атса, бирөө күлсө баары күлөт да кошо. Эмнеге күлүп атасың десе, билбейм, эл күлүп атпайбы деп койду. Анда ырдын мааниси сиз айтып калдыңыз, мына азыркы сөз дагы акындар менен жазбай өздөрү жасап алган ырлар көп болуп атат. Ошон үчүн азыр жөн гана ырды, биздин насият жөн гана ырды берет. Ушул ырды акыркы бир сабына келгенде токтойт. Ошол ырга кайсы сөз уланып кетиш керек экендигин угабыз. Kanca ıyık akıl sözdür var, 40 jatulu deşek kırgızlar, geçülörün ızat kılıp ulu sıylagan, bizdin kızlar adeptü kızlar. Ülkülörü şıkıldagan tolun buladı, bizdin kızlar en sulu kızlar. Акыркы сөзү жылдыздар, кундуздар, балдар, кыздар деген сыяктуу сөз менен бүтүш керек экен. Кайра бирсине коюп берели. Кундуздар туура. Уйкашына караганда. Уйкашына караганда. Маанисине караганда жакшы угулбай атат музыкадан. Жанагындай Kanca ıyık akıl sözdür var, канча кыйын акыл сөздөр бар. 40 jatulu deşek kırgızlar, geçülörün ızat kılıp ulu sıylagan, bizdin kızlar adeptü kızlar. Ülkülörü şıkıldagan tolun buladı, bizdin kızlar en sulu kızlar. Биздин кыздар эң сулуу кыздар, жылдыздар туура келет го. Жылдыздар, жылдыздарга токтолдуңуз, Эми акыркы сөзү дагы эле биздин кыздар, адептүү кыздар деп уланып кетет экен. Бул эми ыр муз заманындагы жигиттер ырдашкан экен, эми булардын ырларынын сөздөрү кичине маанилүү экен. Эми сөз деп калдык, келиңиз байке, могул жерде сиз өзүңүз ырларга сөздөрдү өзүңүз жасасыз. Ушунундан учурдан пайдаланып сурап коеюн, элге дагы белгилүү болсун. Канча ырларыңызды, канча биздин таланттар ырдап жүрүшөт? Ким белгилүүлөрдөн ким? Мен өзүм ырчы болбогондон кийин менин обондорум элге көп толук жетпей жүрөт да. Өзүм эгер ырчы болгондо ар бир жаңы чыккан ырымды ырдап турмак экенмин. Эми анан өзүм деле азыр ырдай берсем болот, ушул үнүм менен, бирок элге жакпагандан кийин, элге эмес, өзүмө жакпайт. Өзүмө жакпайт, элге деп мурдачы. Анан өзүмдүн ырдаганым, анан ошон үчүн ырдабайм. Эми ар бир жылы бирден концерт берген сайын, бирден экиден ырымды ошол концерттин шылтоосу менен жаңыртып коем. Ошентип бир 20-30 ырым ырдалып жүрөт, анын баары дагы аны дагы багыш керек экен, анын баары толук элге жетпейт. Азыр ырдап аранжировка жасалып ырдалса дагы элге көп жетпей ырдалбай жүрөт да. Себеби элге бирөөнү ырдаткандан кийин дагы аны менен күрөшүп, анын тагдырын ойлоп, аны багып, ар бир радиого берип, телевизион программаларга киргизип да туруш керек. Элдерге жеткирип туруш керек экен. Азыр менин ырларымды мына Токтой Черикчиева ырдайт, Аскат Мусабеков ырдайт, Гүлнара Кахарова ырдайт, Салима Балтаева ырдайт, дагы ким, Динара Акулова, Маликаларды ырдап жүрөт. Роза Шакирова ырдайбы? Роза Шакирова ырдай элек. Ошто жанагы Назар Алиева менен Акмаралдар ырдап жүрөт. Бүгүн да бир жигит ырдап да бир ырымды жаңыртып мага WhatsApp'тан салып ийиптир, байке кандай дейсиз, ой пикириңизди уккубуз келет эле деп. Ушундай эле, эми анан жалпы канча обондоруңуз бар? Жалпы бир
60'tan ашып 70'ke барып калат. Мен деле обонду шагыратып, багы жалаң гана обончулук менен шугулданып жүргөн жокмун да. Мен иштерим театрда иштейм, негизги ишим. Анан азыр кээде сахнадан кийинки убакытта эмне аз чыгып калдыңыз дегендер болот. Анан мен сурайм өздөрүнөн, кайсы сахнаны айтып атасың деп калам. Анан мыскыл тамашаны айтып калам. Театрдан бошобойсуз да. Анан театрда көбүнчө театрда иштегенден театрдан анан анын үстүнө азыр жаштар да көп чыгып атат. Ар кандай эмелер бар. Мисалы үчүн тамашоо дегендер бар, дагы түркүн. Сиз тамашоону мындай көргөндө, мына мен сизди эмес, өзүмдү айтайын. Тамашоо болуп атканда балдарым тамашоо көрүп атат. Тамашоо айтып күлдүрүшөт балдар. Анан биз карап турабыз, келинчем экөөбүз. Анан кийин балдарды карайбыз. Анан балдарыбыз күлөт. Анан балдардын күлгөнүн көрүп алып биз күлөбүз. Билбейм. Эми мындай. Аларга демек күлкүлүү экен, бизге күлкүлүү эмес болот. Эмне экен? Эми мындай. Бир сөз менен айтканда майдаланып баратабыз деп айтуудан да алысмын. Балким турмуштун агымы ушул калып баратат болсо керек да. Жеңилдешип глобалдашуунун, азыркы цивилизациянын өнүгүшү ушу калып келатат го деп кээде ойлоп кетем. Себеби дегенде Москвага барып калсаң, мисалы үчүн азыркы убакта чоң ушундай мегаполистерге барып калсаң, бири-бирин карабайт кишилер. Бири-бирине эмне кийинип баратат, кандай жигит, кандай кыз карабайт. Бирин-бири менен эч кимдин иши жок. Ушундай тынымсыз кумурскадай метродон кирип чыгып кетип баратат, китебин окуп атат, метродон өзүнүн аялдамасына жеткенде шакчаба калып чыгып, эскалатордон чуркап чыгып атат, кээ бирөө чуркап түшүп атат, жанында отурган кишини да карабайт. Ушундай бири-бири менен иши жок. Ушундай жашоо жүрүп жатканын көрөсүң. Бишкекке келгенде жайлай түшөт да, кадимкидей элдер жай басып мындай жашоолор жай жүрүп аткан сак. Ал эми нарынга барсам, вообще эле жашоо токтоп калгандай сезип каласың да. Элдер бири-бири менен учурашып, ой, кандай, анан кандай деп, сүйлө, эмне кеп бар деп, бир-эки киши учурашса, жарым саат туруп анан болуптур деп бир 5 мүнөт коштошуп анан кетишет да. Андан кийин алыбыз дагы бир 15 мүнөт, 10 мүнөттүк интермедиаларды көрчү эле. Азыр эмне бир 15 киши чыгат дагы бирөө бир сөздү суроо берсе, бирөө тарс бир жооп берет. Ха-ха-ха. Бир номер бүттү да. Кыска. Бунун өзү убакыт экономдообу же кандай? Сабырыбыз ушундай болуп баратат да. Сабырсыз болуп баратабыз. Ооба. Мына өзүңүз ырларды, сөздөрдүн өзүңүз көпчүлүгүн жасасыз да. Мына ырыңыз бар экен. Ушундан бир элге окуп бербейсизби? Эми муну биринчи неберелүү болгондо жаздым элем. Бир жакшы кыял келип, небереме деп. Таң калычтуу кандай жыргал не деген, таттуу экен го өз балаңдан неберең. Так айтмакмын кандай таттуу экенин, так билдирчү бирдик болсо ченеген. Ата энемди байке жеңе дедеген, ардактаган небересим мен элем. Атамдан да мени сүйчү экен го, арбагыңдан айланайын чоң энем. Мен да мээрим көргөм ата энемен, мени да алар айга күнгө теңеген. Менден дагы жакшы көрүп баламды мекиренип тургандары не дегем. Ысык дессе өз балаңдан неберең, ынабагам, жактырбагам неге мен. Ысыктыгын көрсөттү го убакыт, ырысыма жардам болуп эгеден. Анан айын тырмактайым кенеден, адам болгун ак караны элеген. Ата энеңе көп небере жыттатып, арбын болсун сенин дагы неберең. Билинбейли убактыбыз өтүп кетип атат. Сиздин ар тараптуу өнөрлүү адам экениңизди билебиз. Ошон үчүн ар биринен болсо да кыска бир элдер көрүп калсабы деген ниетибиз болуп атат. Ошон үчүн менин буякта илгерки апамдын сандыгындай болгон сандыгым бар. Ушул жактан улам бир инструмент, аккордеон деген инструмент бар байке мына. Ушуну менен дагы бир кичине келиңиз, бир кайрат.
Сапар Касыма деген ырым бар да, соны ойлоп көрсөм. Таланттуу өнөрлүү адамдын өзүнүн чындык өнөрү бар адамдар бир жерге конок коруп калса илгери аккордеонду деле ал ойной берет, комузду деле ал ойной берет, таң аткыча этпиш канча дегендейчи. Анан азыркы учурда биз конокко чакырып барып калса, музыкальный аппарат жок болуп калса, фонограмма жок болуп калса, кыйналып калып атпайбызбы? Анан кийин сизде ошон үчүн айтып атпайбы, ар тараптуу өнөрү бар. Сизди кыйнай берейин, эми себеп дегенде көрсөтүүдө сиздин өнөрлөрүңүздү көрүп алалы деп атабыз. Азыр мен апамдын сандыгында дагы биякта сизге дагы катып койгон бир Контрабастан келиңиз, мына комуз чертип калганыңызды көрүп калчубуз. Себеп дегенде комуз черткениңизди көпчүлүгү эми Мукул атабыздын Кыргызстанда эң бирден бир комузчу, керек болсо буту менен бычакты илип алып да чертиет деген баягы биз жомок сыяктуу көрө беребиз го, бирок ал болуп келген окуя. Анан ошол атанын баласы ошончо колу эмес бут менен чертип аткан атанын баласы кантип кол менен бир эки кайрык чертпесин деген бир оюбуз бар да. Кандай дейсиз байке? Бир ушу комуз менен дагы бир жакшы бир күйдөнбү же кандай? Кайсын ойноп бересиз байке? Эми өзүң айткандай атам чоң комузчу болгон, мактанып сыймыктана алабыз. Элге таанымал болбосо дагы, элдин арасында чыкпаса дагы, бу кароо конкурстарда илгери көп чыгып, көп диплом алып, өзүң айткандай буту менен, бычак менен чертип атайдын өнөрүн кайталаган киши болгон. Биздин убакта атабыздан комузду көп үйрөнүп алсак жакшы болмок да. Менин өкүндүргөн нерсе бир нерсе ушул. Биздин убакта элдин баары аккордеонго мода болуп дегендей, аккордеонду жатагалы угушчу эле дагы ушу элдин баары аккордеонго көчүп кеткен экен да. Ошонун шарданы менен мен да ушу аккордеонго көп кызыгып кеттим. Комузду көп көңүл бурбай, колум көп көнбөй калганына өкүнөм да. Эмне десем, мен деле бала кезден комуз чертип жүрдүм. Азыр көп чертпей жүргөнүм ушу жаш өткөн сайын ушу комузга оогум келип жүрөт да. Ушу анан элдин астына бир комуз чертип чыккым келет, бирок уялам да ушу. Өтө так чертпеген, атамдай черте албагандан кийин уялам, такай атамды угуп жүргөн көбү. Кээ бир комузчулар деңгээли төмөн болсо дагы көп чыгышканда бер жактан уялам да чындыгы. Анан ошон үчүн комуз чертип чыкпаганым ошол. Эми сен бул передачага келерден мурда комуз черттирем дегениңде балким репетиция кылып бир-эки күн чертип колумду жатыктырып алат билем. Мен азыр насыйкат деген күн чертип берейин. Атам айтып калчу эле, биздин айылда Карбостун Алым Кулу деген чоң комузчу болгон экен. Карамолдо Орозов биздин айылга барганда ошол Алым Кулду алдыртып алып, насыйкатты ошол кишиден укчу экен. Бу насыйкат өзү илгери комузчуларды бири-бири менен чертиштиргенде насыйкатты гана чертишкен. Насыйкатты ким кандай чертет, ошондон гана комузчунун деңгээлин билип койчу экен. Бу насыйкат деген сөз бул өзү насаат дегендин сөздүн эле өзү комуз менен айтылган. Комузду чертсең ушундай черт деп, ичке моюндан, жоон моюндан ушундай
түгөтпөй, элди тажатпай, ошол нуктан чыкпай насихатты чертишкен. Ошол Алымкул насихатты черткенде тайдын эти бышым убакытка чейин түгөтпөй чертишкен да. Анан ошо Карамолдо ошо кишиден көп уккан дейт. Анан азыркы запистеги Карамолдонун вариантында Алымкулдун көп жери жок деп айтчу да атам. Атам ошо бир айылдан болгондуктан ошо Алымкулду кайсы жерде той болсо, кайсы жерге конок сарчтер келген жерде ошондо угуп жүрүп, мен анча болбосо чертип берейин, ак чөп башта жаңылып калсам. Meni düşündüler. Teride paket. Жарымына келді оқшат, тайымыз. Тай сойған жоғыла кемі дағы қадай өтіледі. Қолға суғырғанға чейін олып қалды. Кайсы бир спектакльдин главный ролуна ойнотобуз деп
тандап ойнотуп аткан экен. Режиссер башка жактан келген экен. Ана сиз ойносоңуз эле залдагылар күлө берсе сураптыр, бул кандайча күлүп атат десе, бул бизде куудул эле десе, анда болбойт деген экен. Анан андай сиз элдер чыгып жөнөкөй эле ролду аткарып, ой, Семетей, айнанайын десеңиз элдер күлө берсе, главный серьезный ролго кандай болуп калат сиздики? Мени нарында бул окуя болгон. Короллерде бир роль берип, короллердин улуу кызы жарынып өзүн сайып өлгөн жерде канжарын көтөрүп чыккан бир эпизод бар. Ал жаңы эле өзүн өзү жарып салды деп айткан сөз бар да. Чыгып жарып салды десе эмел кат кырганда алмаспай экен сразу албаштырган. Анан ушуну айтып чыккан. Жок, андан кийин бул Авлекули деген режиссер келип жана короллерди койгондо, ар бир актер, актрисалар заявка бердик да, мен бул ролду аткаргым келет деп. Анан ошо короллердеги шутты аткаргым келип, мен шутка заявка бергем. Анан мени сураптыр, бул кандай актер десе, бул бизде ушундай комический пландагы актер, анан ушундай сатира менен көп чыгат, элге популярный десе, шутту анда буга ойнотууга болбойт дегени эсимде да. Себеби эмне үчүн мага шут бербейсиң десем, айткан, сен эми оказывается популярный комик, сатирада, эстрада жанрында көп чыгат экенсиң. Эл сени көрүп тааныйт экен сыртыңан, үнүңөн деп. Сиз башка жака ойной берсеңиз болот. Анан десем, болбойт деди да шут ойногонго, тем более. Себеби королдун жанында такай жүрөсүң, королду жаап саласың деп, ошон үчүн шутту мага бербей. Көңүл бурулуп кетет да. Анан мага Освальд деген роль берди. Ушу ага деле күлөт да десем, ничего, ошол жерде күлсө болот, элге кичине ошол жерде. Трагедиядан алыстатып деп, хотя эме роль коварный, аябай мындай киши өлтүргүч, эки жүздүү ушундай роль, күлгө берсин деп уруксат берген да. Эме немистер Мен айтайын жөнүндө бир ойнодуңуз? тааны жөнүндө айтып, башка жактан дегениңи айтып берейин. 90-жылы Карагалпакка бардык, 10 күндүк декада кылып биздин Нарын театры. Ошол жерге барганда стационарда ойноп атканда занят эмес актерлор талаага чыгып аткарып аттык да, концерт коюп аттык, концертный программа менен айылдарына чейин коюп аттык. Анан бир жаш бала ошол кезде жанагы гипноз деген жаңы укмуш популярный болуп чыгып аткан кез болчу. Анан бир бала бар экен, биздин театрга жаңы алыныптыр, гипноз экен деп. Анан мурунку күнү бир айылга барып коюп келишти Карагалпактан. Кандай экен бул гипноздугу десем, жакшы экен, күчтүү экен, бирок сахнада сүйлөй албайт экен, сахнага көнбөптүр деди да. Анан эртеси мен бош болуп калып, бир Ходжайли деген айылына, райондук центрина койгон, концерт койгону бардык. Баратканда эле баягы бала мага айтты, Күмөндөр байке, сиз эми гипноздор менен чыгып жүрдүңүз беле деп. Мен гипноздор менен чыгып жүргөм, ассистент болуп далай жүргөнбүз гастролдо десем, айтты, сахнага чыгып жанагы сөздөрүн сиз айтып койсоңуз калганын мен кылайын деп калды да. Анан Карагалпакстанда мени тааныбайт, өзүң айткандай. Кудул экенимди билбейт. Анан гипноз жөнүндө объявить эткенде баягы афишада гипноз турат дегенде эле уже элдер уже 50% уже даяр да, анан алданганга даяр да. Анан чыкканда эле гипнозда ушундай музыкасы менен айтып, гипноз деди, экөөбүз эки микрофонго чыктык. Баягы гипноз мындан 3000 жыл мурда жаралган гипноздук жол менен момундай деген сөздөр бар эмес беле? Ошонун баарын билем да, баары айтып көрүп, элден анан упражнениялар жасатып көрсөк, анан колдору жабышып чыкпай калган нерв славыйлар чыккыла десек, сахнага шагырап чыгыштан писип алып туруп, анан сахнага алып чыгып берсең, анан калган нерсин жасайын деген. Анан ал бир баштан баштап уктата баштады, мен биягынан баштап эле. Ал бир экини уктаткыча мен 5-6 уктатып эле. Тас дегенде шылкылы түштү. Анан баягы ал ойнотот, мен ойнотом келип алып. Чыксак биздин артисттер закулисам карап турат, кээ бири айланып чуркап барып, зал жактан карап атышат. Чыксам ошенде бар турбайбы? Ой, молодец, сен гипноздук өнөр бар турбайбы сенде деп эле баары куттукташат мени.
тиги баланы таштап салып. А мен айттым, булар мени тааныбаган үчүн уктап атат. А мен Кыргызстанга барып уктатып ушинтип көрөйүнчү, күлөт да уктамак. Дегендей. Кээ бир адам менен сүйлөшкөндө эмнени сүйлөшөбүз деп ойлонуп отура бересиз го. Сиз менен сүйлөшө берсек көпкө чейин сүйлөшө бере тургандай. Себеби дегенде ар тараптуу талансы көптөгөн баягы кандай тема менен сүйлөшсө дагы ал жөнүндө сүйлөшө бересиз. Ошон үчүн сизге рахмат. Убактыбыз келип калды. Кудай буйрса. Студияга көңүл буруп, убактыңызды бөлүп келгениңизге дайыр жолу рахмат. Чыгармачылык ийгилик сизге. Кудай буйрса, мына баягы ыр чыгарса дагы мындай жеңил кылып, убактылуу адамдын көңүлүн көтөрө турган да ыр болот экен. Ырдын да маанилүү, төөлүктүү калып кала турган ыр болот экен. Ансандай сиздин чыгармаңыз төөлүктүү калып кала турган көп чыгармаларыңыз бар. Чыгармачылык сизге ийгилик болсун байке. Кол чаап коюңуздар, анда байкебизди мына узаттылуу. Анан куту үйдөн курчукпа дейт. Биздин студиядан мына Керасис деген биздин ошондой деме өрчүүбүз бар. Мына ошондон белек. Мына ошол чачыңызды пумпунтуп жууп турганга шарт болсун. Рахмат сизге. Рахмат. Келиңиз. Мына ошентип убакыт чиркин билинбей эле өтүп кетти. Кийинки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Сиздер менен коштошпойбуз. Ал эми дагы бир жолу сиздерге кайрылабыз. Мына алдыда турган менин телефонум. Инстаграмга кириңиздер, Борончу шоу дегенге жазылыңыздар. Мына ошол жактан баарлашып кабарлашып турабыз. Ошондой эле дагы эле өзүңүздөр эл арасында Кыргызстандын ичинде өзгөчө жакшы сүрөттөрдү, видеолорду жөнөтүп туруңуздар. Рахмат сиздерге. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.